Sarıgulov Dastan Islamovich, Kırgız Respublikasının eks-mamleketlik katçısı, mamleketlik kızmattın birinci derecedagi mamleketlik kengeşçisi, Kırgız Respublikasının Jogorku Kengeşinin eks-deputatı, Kırgız Respublikasında emgek singirgen kuruluşçusu, professor, 12 kiteptin jana 17 el aralık ilimi emgeklerden avtoru. Men tаңғалғаным, бүт қырғыз елі баланы алдағандай, ушу Санжыра елді бөліп жарат деген бір эле далилге алданғанына таңғалам да. Мына мисалы бөліп жарат дегенге. Тура ар бир уруудан саясатчылар чыгат, мансапкорлор чыгат, депутаттык талашат, акимдик талашат, президенттик талашат. Бирок ар бир урууда андай адамдар ашып кетсе 20-дан ашпайт да. Бирок ар бир урууда 100 миң, 150 миң калк бар, туурабы? Кантип эле ошолор баары элди бөлүп жарганга жол берет? Жок, бербейт. Бул жөн эле баланы алдагандай, Санжыраны коркунучтуу кылып көрсөтүш үчүн амалкөйлүк. Эми кыргыз ошону терең ойлонбой, ошого ишенип кетип атат. Эгерде тереңден айтсак, Санжыра эмнеге жол ачат? Улуттук сезимди калыптандырат. Себеби мына кыргыздын Санжырасы 72 муунду тааныйт, ажыратып, ар биринен бири. Эгерде ар бир муун 25 жыл десек, 1800 жыл тарых ооз эки түрүндө айтылат. Анын өзөктүү окуялар айтылат, албетте. Демек, улуттук сезим пайда болот да. Мына мекен бизге кымбат баа менен келген турбайбы деген ишеним болот. Улуттук сезимди жок кылыш үчүн тарыхты жок кылыш керек эле. Тарыхты жок кылыш үчүн Санжыраны жок кылыш керек эле. Себеби кыргыз жет атасын билсе, ал сөзсүз ким болгон менин бабам, бубам, жотом, жетем, муштум, тегим ким болгон деген суроо туулат да. Анан кийин кыргыз Санжырага үлгү болгон, нарк болгон маалыматты өзүнчө сактаган да. Ошон үчүн урпактар угуп алып, ой, менин бабам батыр болгон турбайбы? Ой, менин бабам даанышман болгон турбайбы? Калыс би болгон турбайбы? Элге кам көргөн адам турбайбы деп намыс күчөйт. Үлгү болот. Санжыра бул тарбия десек да болот да. Ошо Санжыра аркылуу тарбиялаган айтчы да, эй, сенин бабаң Төлөберди батыр болгон, уялбайсыңбы сен мына бир ушундай чекилик кылып койдуң деп. Ушу сөз жетчи да. Жетиштүү болчу. Демек, Санжыра бул биринчиден тарых, экинчиден үлгү. Бабаларыбыз кандай кылып мекенди коргоп келген, кандай кылып ынтымакты сактап келген, кандай кылып социалдык маселелерди чечип келген. Ошонун баарын тажрыйба, тарых, үлгү, тарбия, намыс бизге сабак. Анан келечекке көрсөткөн жол. Биз бүгүн күбө болуп отурабыз. Мына азыр коррупция менен күрөшүп атат. Эми коррупциянын өзөгүн бир 50, 60, 70 кызматчы үлкөн чиновникке байланыштырсак болот, туурабы? Кыргыздын башы кошулбайт, бирикпейт. Ошон үчүн биз эгерде оңолобуз десек, биз эгерде ынтымакка келебиз десек, урууга бирикпей туруп, кыргыз улутка эч качан бириге албайт. Биринчи урууга бийлигиш керек. Мен ата тегим болгон, мен тайке жeenим ким болгон деген сөзгө анан барып уруулар өзүн сыйлап, таанып, тарыхын айткандан кийин анан дароо эле 40 уруу биригип кыргыз улутун түзөт. Бүгүнкү күндө жанагы жүйүттөрдүн бир жакшы схемасы бар. Разделяй и властвуй деген. Бөлүп туруп анан бийлик жүргүз деген. Ошонун сыңарындай бүгүнкү күндө жүздөгөн партиялар пайда болду. Анан ар бир партияда ар кандай уруунун өкүлдөрү эле бар. Бирок ошол партиялардын ортосунда баягы саясий партияларга биригип, анан партиялардын ортосунда баягы тирешүүлөр болуп атпайбы?
Бул жерде баягы уруулар эме деген жок да. Бирок ошол эле мезгилде алсак, ошол партиялардагы бир нече мындай горизонталдуу түрдө бир нече бөлүккө бөлүнүп калып атат да. Ошол партиядагы жакыр жашагандар, анан орто жашагандар, бай жашагандар, өтө бай жашагандар. Өтө бай жашагандар партиянын жетекчилери да. Анан ошол партиянын жетекчилери бири менен бири экрандан же болбосо трибунадан бири-бирине сындарды атып, айтып, катуу каршылдашат, а кечинде чогуу кафеде, ресторанда чогуу тойлошуп, кучакташып, баягы жүздөшөт да. А ошол эле мезгилде ылдыйкы жактагылар, ылдыйкы төмөнкү звенолор, булар бири-бири менен элдешкис душман болуп калган учурлар болуп атат да. Ага ине бирөө бир партияда болсо, бирөө экинчи партияда болуп, анан душман болуп калып атат. Ал эми эгер урууда болсо, анда бир уруудан экинчи урууга өтө албайт да, Ушул жагына бир токтолсоңуз, байке, өзүңүздүн оюңузду айтсаңыз. Илгери көчмөндөр жооп чабуул уюштурса, же душман табылып каршылашып турса, албетте бири-бирине көмөк көрсөтүп, бири-бирине таянган чеп курган эмес да. Бирок ошондо эмне үчүн бышык ишенимдүү бөлөк өзүнүн тууган уругуна таянган себеби ал сатып жиберилген эмес эч качан. Себеби каны бир да. Бир ата бир энеден тараган да, туурабы? Бир эле мекенди, бир эле жерди мекендебей, бир мекенде жашаган мекенчилдер да, туурабы? Ошон бул бир жагы деп коелук. А бир жагы партия деген сөздүн өзөгү, пат деген английский сөз, бул бөлүкчө деген сөз. Партиялаштыруу деген бул жаатташуу дегенди кыргызча туюндурат. Которгондо, Которгондо. Демек жаат болуп бөлүнүү дегенди да. Анан эми албетте партиянын биз кызыкчылыгын көрүп атабыз. Ашып кетсе 3 айдан кийин кайта бөлүнүп ыдырап атат. Мен 1 жыл айтпайм. Bir kılımda aytpayım, 1000 жылда айтпай эле коеюн. Şu 1 жылга жетпей 4-5ке бөлүнүп атат да. Себеби бу жерде жеке кызыкчылык үстөмдүк кылып атат. Мына ачык айтканда бизди талкалаш үчүн өз убагында ак падышалык Россия кутумчулук кылып, бугун менен сары багыштын ортосунда от жаккан. Ал ата бөлүп жарып, сиз айткан жана бийлигин жүргүзгөн саясатта. Ал эми союз таркагандан кийин батыштын ар жагындагы Америка бизге кандай саясат жүргүздү? Бөлүп жаруу саясатын жүргүздү. Мына мен билем, мен ошондо депутат болчумун. Чет өлкөдөн келген билерман сөрөйлөр айтчу. Ой, силерде демократия аз турбайбы? Кандай болуп аз? Ой, силерде партия аз турбайбы? Биздин жетекчилер анан партияны көбөйттү да. Америкада, Японияда, дегиле Франция, Германияда негизи 2-3 партия. А бизде болсо айтып атат, силерде 10 партия аз экен, силер көбөйттүлөр, бүгүн 140тан ашып кеттиби? 140ка бөлүнүү дегенди туюндуруп атпайбы? Көрбөйсүздарбы? Атайын бизди бөлүп жарыш үчүн. Бул бир жагы партиялар болсо, экинчи жагы дагы диний конфессиялар. Эми ал өзүнчө турат да. Сектарларды терең бөлүнүү да. Анткени Кудайды талашкан эл эгери ынтымакка келбейт. Бул өтө опурталдуу. Бийлик талашкандар кээде ынтымакка келиши мүмкүн. А Кудайды талашып калган. Алар сүйрөк талашат, көр талашат. Ошону менен мына Иракта эмне болуп атат? Иракта бул бир атадан тараган эл Ирак эл. Бир динди тутунат, бирок эки агымына бөлүнгөн суннит шииттер. Мына маалыматты өзүңүздөр берип атасыздар. Жардырганда эле 50-60тан бири-бирин жардырып атат. Мен таң калам. Жанагы бир эл болсо, бир дин болсо, эми ушуга барыш керек. Мына былтыр Казакстанда бир топ жагымсыз окуялар болуп кетти. Демек, бул биздин келечекке алып барбаган жол. Бирок ошол демократия аз, партияларды көбөйткүлө деген уран болду да батыштан. Ошого грант берди, ошого кредит берди. Ар бир партиялык шайлоодон кийин айыл 6га бөлүндү. Сен тиги партияга чуркайсың, сен бул партияга чуркайсың деп. Партия өттү, кетти, жок болду, унутту. КПСС жок болду, анан кийин азыркы майда партияларды айтпай эле койбойлук. А кыргыз улуту бар да. Кыргыз бар бүгүн көк асмандын астында көрүп жүрбөйбү кыргыз? Кемисе дагы. Ошон үчүн мунагу биз азыр ушунча азап көрдүк. Бизде акыбыз жок, мындан ары дагы алданып жашаганга.
Эми качанга чейин алданабыз биз? Качанга чейин ушинтип азаптан башыбыз чыкпай кыргыз тентий берет? Токтотуш керек да. Демек, мынагу бизди Совет дöwрүндө да бир топ жалган жолго салып койду. Совет урагандан кийин батыштын жолуна түшүп отуруп, өзүбүз дагы бир далай адашууга барып, эми токтотуш керек да. Эми ойлонуш керек да. Ата-бабаларыбыз эгерде уруучулук санжыра кыргызды бөлсө, 3000 жылдын ичинде бөлүнүп, жарылып, таптакыр аты да калбай калат эле да. Кандай болуп бөлүнгөн жок кыргыз. Биз ойлонбойлукпу? Биз сын пикир менен баарын кайта карап чыкпайлыкпы? Жакшысын албайлыкпы? Мына азыр айтып атат, эми 21-кылым силер уруучулук деп. Элге ынтымак коло дöwрүндө да керек болгон. Жамаатташуу, биригүү таш дöwрүндө да керек болгон. Адамгерчилик, ыйман, адептүү ошол орто кылымдарда да керек болгон. Бүгүн дагы керек. Бүгүн эмне болуп атат? Бүгүн глобализация деп айласы кеткен батыш өлкөлөрү биздин кен байлык менен жер байлык, суу байлыкка көзүн салып атат. Биз аны билишибиз керек да. Ошол биздин байлыкка ээ болуш үчүн биздин башыбыз кошулбаган жолго бизди түртүп атат. Ошону биз түшүнбөсөк, биз дагы эле азаптан башыбыз чыкпайт. Мына ачык айтыш керек. Мына мисалы жана айттым го, санжыра бул тарых. Жалаң эле тарых эмес. Санжыра бул генетика, кыргыздын теги. Теги дегеним кандай? Аарда айтылган да. Ким кандай болгон, ата теги ким болгон, сырттан эми албетте көчмөн турмуш өйдө ылдый болот. Кыргыз элинин ичине бөлөк элдердин өкүлдөрү көп сиңип кеткен 3000 жылдын ичинде. Бирок кыргыздар аны дайыма ажыратып келген. Мына жакында мен айттым, Азербайжан окумуштуу, ардагер экен, кыргызча суудай сүйлөйт, университетте мугалим болгон экен. Ой, сиз кыргыз болуп калыптырсыз десем күлөт, жок кыргыз боло албай койдум. Санжыраны териштирип келгенде, ай сен кайсы уруктансың, сен кайсы урук дегенде мен кыргыздын ичине кире албай калбадымбы деп атат да. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн санжырага каршы ким чыгып атат? Жана теги кыргыз эместер. Себеби эгерде уру өзү ордуна туруп калса, анда ал кыргыз эмеси чыгып калып атпайбы? Бирок байке мына акыркы эмеде, мына жылдары ошол кыргыз эмес кирип алгандар деле жети атасын уже билип калышты да. Ооба. Жети атасын билип калды, ар жагын билбесе дагы бер жагын билип калды да. Ооба. Анан булардын дагы бир өзүнчө бир өзгөчөлүгү жана сиз айтып аткандай булар каршы болуп атат деп. Себеби ошол эле биздин мынакей Манасыбызды алсак, Манасты бул жомок, анан Манасты бул миф, Манас бул элдин аруу оюнан келген эле бир чыгарманын каарманы дегендер деле ошолордон болуп атат да, чынында негизинен. Мен ачык айтайын, мен окуп таң калдым. Мурдагы экс-президент Айымдын баласы Атай ошол жазыптыр. Москва шаарында Манастын айкели коюлбадыбы? Ооба. Ошондо жазыптыр. Какому-то квазимифическому чуваку столько тысяч долларов деньги потратили деп. Кимдин үйүндө тарбияланган бала? Эл башкарган Айымдын үйүндө тарбиялаган. Ошол үйдө ошондой сөз угулган үчүн Манас квазимифический чувак болуп атпайбы? Же болбосо гезитте мына жакында жазып чыкты. Шосто Кыргызстандын өкүлү Муратбек Иманалиев бар. Ал киши тышкы иштер министри болгондо көлөмдүү макала жазган. Айтып мынтип жазган. Бул кыргыздын тарыхы жомок деген. Абдан коос жомок. Бирок жомоктон нары бул тарых жок деген. Кыргыз эгемендүү кыргыз мамлекетинин тышкы иштер министри болсо, ошентип жазган акысы бар. Эгерде тарыхты билбесе, окубаса, келип менден сурасын, мен моюна коюп берем кыргыздын тарыхын. Кыргыз эли айкөл эл. Ким болбосун, мына бир кылымдын ичинде 80 улуттун ичине батырды го кыргыз, бирөө менен чатакташкан жок. Туурабы, Кыргызга мүнөздүү эмес, жанагындай шовинизм мүнөздүү эмес. Мен деле ошону туура көрөм. Кыргыз айкөл болуш керек. Бирок ушунчага жеткизбеш керек да. Кыргызды алдап, солдоп, ынтымагын ыдыратып, санжыра уруучулукту талкалап, кыргыздын жер байлыгын, кен байлыгын миллиард доллар болуп уурдап, бүгүн да кыргызды азаптан башын чыгарбай кармап турган кыргыз эместер чек болуш керек да. Чек болуш керек да. Мына ыңкылапка жол эмне үчүн берилип атат? Анткени
эл айтып атат, мынагу сайыс урагандан кийин силердин саясий жана башкаруу түзүлүшүңөр бул жарабайт. Биз эл аны кабыл албайбыз, ошон үчүн биз каршы чыктык деп атат. Эмне үчүн саясатчылар кулак салбайт ошого? Эмне үчүн саясатчылар баягы эле саясий башкаруу түзүлүштү карманып анча-мынча түзөтүп, парламентке көбүрөөк укуктарды берип, ошол боюнча эле өзгөртпөй келатат. Кыргызга жакшылыкты каалабагандар булар. Ачык айтып коеюн. Эл айы жок да. Эл эмне кылат? Же онтоп чыдаш керек, же болбосо инкылапка барыш керек. Кыргыз эли түбү баатыр эл, туурабы? Ошон үчүн бир күнү чыдамы түгөнсө, инкылапка барат. Бирок инкылап бул өтө коркунучтуу көрүнүш. Мамлекеттүүлүктү жокко чыгарып коюу мүмкүнчүлүгүн өзүндө кошо алып жүрөт инкылап.